Саламатсыздар, биздин Чалкан медиа каналдын көрөрмандары, биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды угуңуздар. Профсоюздар Федерациясында мушташ чыгып адамдар сабалды. Бүгүн 4 январда Кыргызстан Профсоюздар Федерациясында мушташ болуп 5 адам сабалды. Мындай маалыматты аталган федерациянын басма-сөз кызматынан тастыктаганын жергиликтүү маалымат булактары жазып чыгышты. Бирок толук маалыматты кийинчерээк берерин билдирди. Ал эми буга чейин айрым жергиликтүү басмалардын жазган маалыматына ылайык топтошкон жигиттер менен аялдардын жуунтугу кызматкерлерге кол салышкан. Сабалгандардын катарында Кыргызстан Профсоюздар Федерациясынын жаңы шайланган төрагасы Сагын Бозгунбаевдин да бар экени айтылат. 25 декабрда аталган федерациянын мурунку төрагасы Мирбек Асанакунов Алато ресторанынан 400 адамды атайын өкүлдөр деп чогулткан. Бирок акыры алар профсоюздун катардагы мүчөлөрү экендигин моюнга алган. Негизи ал жерге атайын өкүлдөр барып төраганы шайлаш керек болчу. Ошол күндөн баштап Мирбек Асанакунов имаратты ээлеп, аялдардын тобу менен биргеликте ишке тоскоол болуп жатканы айтылат. Буга чейин 25 декабрда маалымат жыйынында Сагынбек Бозгунбаев жаңы башчы болуп келгенин жарыялаган. Экинчи тарап кезексиз курултайда 400 өкүл Мирбек Асанакуновду Кыргызстан Профсоюздар Федерациясынын төрагасы кылып шайлады деген жоон беришкен деп жазылат маалыматтарда. Замминистр кезинде Россияда Госдумада мыйзам чыга баштаган. Машина айдоочу күбөлүгүн праваны Россияда кабыл албайлы, признавать этпейли дегендейчи. 70-80 миң биздин ошол жерде иштеген балдар такси айдайт, жүк ташыган машина айдайт, автобус, маршрутка айдайт, ошолор жумушсуз калып калышы. Бул чоң трагедия. Бул 70-80 миң үй бүлө деген сөз Кыргызстанда. Муну 5ке көбөйтсөң, бул 400 миң адамдын тагдыры чечилген да. Бул замминистр экономиканын түзмө-түз кыла турган жумуш эмес, бирок бул мындай ойлонуп турду. Анан бир учур келип калды, Володин деген Госдуманын келет Россиядан. Убакыт жок. Бир 2-3 сааттан жолугушуу. Аппарат президентке барып, ушундай срочный маселе бар, кирип чечишим керек десем, мени киргизбей коюшту президентке. Анан барып спикердин кабинетине кирип бардым. Сизде азыр 2 сааттан жолугушуу болот. Могу кагазды окуп бериңиз Володинге деп. Ошол менен бул маселе чечилип кетти. Бул мен ойлойм, аз болсо дагы биздин мигранттар үчүн бул жакшы пайда болду. Анан эң негизги кыла турган жумуш албетте мигранттарга бул жумуш орун түзүп, өлкөбүзгө кайтарып, өз үй бүлөсү менен чогуу жашагандай шарт түзүп бериш керек. Зайнедин Курманов, профессор, 9-10 октябрда Садыр Жапаровтар келбесе, анда бийликти Атамбаев баштаган шумпайлардын принципсиз тобу басып алышмак. Бул оор иш болду. Эми жакшылап ой жүгүртүп талдап көргүлө. Эгер 9 октябрда Садыр Жапаровчулар келбегенде башкалар келип бийликти басып алышмак. 9-10 октябрда Алато аянтында эмне окуя болгонун эстегилечи. Атамбаев баштаган принципсиз топ ал жерге эмне максатта келиштеле деп суроо салды профессор Зайнедин Курманов. Журналист Нарын Айыптын суроолоруна жооп берип жатып, алар Атамбаевдин айланасына биригишип принципи жок саясатчылардын блогун түзүшкөн. Бул большевиктер, католиктер, протестанттар, гитлерчилер бир коалицияга биригип, чогуу бир максатта аянтка келишкен деп. Ал блогдун башында Атамбаев туруп бийликти басып алууга жана бөлүп алууга келишкен. Бирок алардын тилеги таш капты, максаттары ишке ашпай калды. Ошондо мен аябай таң калдым. Бир трибунага шумпайлар менен алардан азап көргөндөр биригип чыгып алышыптыр. Анан аларды как чокуга коюп, чилдей кууп таратышканда мен эң туура кылышты деп айттым. Анткени мен ошол революционер сүрөйлөргө айтып коюшум керек. Революция учурунда өз ара тил табышып, бийликти устукандоо сүйлөшүп алышкандар эмес. Эң тайманбас, эң чечкиндүү адам гана жеңишке жетет. Бул оор иш болду. Боёсуганда 5 октябрдагы шайлоодо утулган партиялар кыргыз макалы барго жыгылган күрөшкө тойбойт деген ошондой болушуп аянтка чыгышты. Азырда ошол жыгылгандар абалды өз кызыкчылыгына буруп кетүүгө аракет жасап жатышканын көрүп жатабыз. Эшиктен кууса тешиктен киришип жатышат, деди профессор Курманов. Садыр Жапаров, Алмаз Атамбаев, Курманбек Салиевич, сиз асыл адам экенсиз. Мен сизди билбей жүрүптүрмүн. Саясий шоулардан очогу дымып Курманбек Бакиев президент болуп шайланып, 14 август күнү ант берүү аземи болуп өттү. Саясий оюндун картасына ылайык премьер-министр болуп Феликс Кулов бекиди. Ыңкылаптын ылаңы суп жашоо өз нугуна түштү. 2006 жылдын күз айлары Өмүрбек Текебаев, Атамбаевдер башында турган оппозиция мүчөлөрү конституциялык реформа жаса деп Курманбек Бакиевке каршы Алато аянтына элди топтоп 8 күн бою митинг өткөрүштү. Чындыгында 50 миңге жакын эл 8 күн бою конституциялык реформа болсун деп чын жүрөктөрүнүн күнү түнү дебей тикесинен тик турушту. Оппозиция жаңы баш мыйзамдын долбоорун даярдашты. Парламентте оппозициянын даярдаган баш мыйзамынын долбоорун кабыл алууга 4 добуш жетпей турган эле. Мен болсо мындай саясий сасык оюндарыңарга катышпайм деп кабинетимден чыкпай отуруп алдым. Эшикте турган эл, түптөн шайланып келген депутаттар, түптүк жердештерим, акын, сатирик Жолоочу Рыспаев, Дамир Сулайманов, Адылхан Бекбулотов, Медет Омошевич Букуев жана башка
жердештеримди элдин алдына чыгып оппозицияга кошулдум деп жарыяласың деп кабинетиме жиберешиптир. Менде болсо Атамбаев оппозицияны сатып премьер-министр боло турган тууралуу толук маалымат бар эле. Анын планы боюнча Куулов элге чыгып кошулуп кетсе Бакиевди алып түшөбүз. Эгерде элге кошулбай койсо премьер-министрликти алып кете берейин деген планы болгон. Премьер-министрлик кызматы Курманбек Бакиев менен алдын ала макулдашып коюп, Кууловдун гана кадамдарын күтүп турган. Жердештериме, байкелер, мени кыйнабагыла, силер жөн эле сасык саясатчылардын куралып жатасыңар. 2 күндөн кийин Алмазбек Атамбаев премьер-министрлик кызматка барат, баарыңарды сатат. Менде толук маалымат бар, силерге билгизбейм. Премьерлик кызматы соодалашып жатат десе мени жаман көрүшкөн. Андай болушу мүмкүн эмес. Сен эл алдына чыгып элге кошулдум деп жарыялап кой деп кыйнап, түнкү саат 12ге чейин иш бөлмөмдө отуруштум. Макул болбодум. Жердештерим мага таарынып кетишти. Кийин мен айткандай болуп Алмазбек Атамбаев премьер-министр болду. Жолоочу Рыспаев агам, сенин көзүң ачыктай эле айткан экенсиң. Баарыбызды көпүрө боло калайын деген шылтоо менен сатып кетти деп аябай арман кылды. Ошентип Алмазбек Атамбаев премьер-министр болуп 8 ай иштеп, бирок колунан жыргаган иш келбеди. Акыры Бакиев данакер орденин берип, алдап соолап котулду. Ошол орденди алып жатканда көзүн жашылдантып, Курманбек Салиевич, сиз асыл адам экенсиз. Мен сизди билбей жүрүптүрмүн. Далай нервиңизге тийиптирмин. Бардык кылганым үчүн кечирим сурайм деп айтып жатпайбы. Садыр Жапаровдун саясатка аралашкан 10 жыл документалдуу китебинен алынды. Ташиевдин уулу Леванте футболдук клубуна чакырып алды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин кичүү баласы Эмирхан Кыдыршаевич Испаниянын Леванте футболдук клубуна чакырып алды. Бул тууралуу Ташиев Фейсбуктагы баракчасына жазды. 15 жаштагы кенже уулум Эмирхан Испаниянын Леванте футболдук клубунун кароосуна чакырып алды. Жана биринчи жолу чет өлкөгө мен жок кетип жатат. Уулум, сага бардык жакшылыктарды каалайм. Эми сен Ла Лигада ойногон биринчи кыргыз футболчусу болосуң деп ойлойм, деп жазды Ташиев. Ташиевдин уулу буга чейин Италиянын Паоло Росси футболдук академиясына чакырып алган болчу. Тилек Токтогазиев 3992 кишини иштен алып салды. Айыл чарба тамак аш өнөр жай жана мелиорат министрлигинде 1,5 жыл мурун 5000ден ашык киши иштеген. Азыр 800дөн ашык адис кызматын аркалап жатат. Бул тууралуу министр Тилек Токтогазиев билдирди. Министр Токтогазиев оптимизация иш жүзүндө башталганын, жакын арада да бир топ кадрлык өзгөрүүлөр боло турганын айтты. Мен жаңы келгенде бир топ жетекчилерди жылдыргам. Алардын ордуна башкалар келди. Азыр бизде жалпысынан 888 кызматкер бар. Борбордук аппаратта 81. Топ адистер менен 97 киши иштейт. Биз функционалдык анализдин аягына чыгып калдык. Жакында жаңы структураны сунуштайбыз, дейди ал. Айыл чарба министрлигинин маалымат кызматынан билдиришинче, буга чейин мекемеде республика боюнча 4880 киши иштеген. Анын 4087си суу чарба жана мелиорация департаментине карайт. Башка түзүмдөрдө 533 киши иштесе, 41 райондогу агрардык башкармалыктарда 176 кызматкер болгон. Ал эми министрликтин борбордук аппаратына 84 киши эмгектенген. Каржы министрлигинин маалыматы боюнча айыл чарба министрлигинин быйылкы бюджети 1 миллиард 700 миллион сомду түзгөн. Алмазбек Атамбаев жаңы жылдын алдында номер 47 колонияга которулду. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев саламаттыгына байланыштуу жаңы жылдын алдында Бишкектеги номер 47 колонияга которулду. Ага чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурган. Адвокаты Замир Жошев Азаттыкка билдиргенде, Атамбаевдин кан басымы кээде жогорулап, кээде түшүп кетүүдө. Андан тышкары жүрөгү жана бели ооруп жатат. Номер 47 колония камактагыларга медициналык жардам көрсөтүүгө ылайыкталганы айтылып келатат. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 24 декабрдагы басма сөз жыйынында Атамбаевдин саламаттыгы анча эмес экенин белгилеп, 25 декабрда андан кабар алган. УКМК кийинчерээк Ташиев Атамбаевдин ден соолугун кылдатык менен текшерип чыгууну, зарыл болсо медициналык мекемеге жаткырууну тиешелик кызматтарга тапшырганын билдирген. Атамбаев Кримтоболи Азиз Токаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу 11 жылга эркинен ажыратылган. Кой таш иши боюнча козголгон кылмыш ишине байланыштуу сот уланууда. Алмазбек Атамбаев 2011 жылдан 2017 жылга чейин Кыргызстандын президенти болгон. 2009 жылы 7-8 августта болгон Кой таштагы башаламандыктан кийин камалган. Сыймык Жапыкиев кухнянын ээси квартираны сатпайм, бошот деп жатат. Бул тууралуу экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшчү мамлекеттик кызматынын төрагасы Сыймык Жапыкиев Фейсбуктагы баракчасына жазды. Ал жалпы катталуучуларынан кеңеш сурап кайрылган. Кухнядагы газдын фирмасын карасам аба экен. Кухнянын ээси квартираны сатпайм. Балам Дубайдан келатат, өзү жашайм деп жатат. Квартираны бошот дейт, такыр сатпайм дейт. Достор, кандай кылайын дейт Жапыкиев. Thank you.